Шадран орто мектебинин физика мугалими Ажыбекова Гүлназ, 9-класс. Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Балдар, баарыңардын маанайыңар жакшыбы? Балдар, маанайыңар бүгүн эң сонун болсо анда сабагыбызды баштайбыз. Балдар, баарыбыз китеп, дептер, калем сабагыбызды алып, бирге сабак окууга даярбызбы? Анда эмесе кеттик. Балдар, бүгүнкү өтүлүүчү сабагыбыздын темасы номер 1 лабораториялык иш электромагнитти чогултуу жана аны сыноо. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты даяр тетиктерден электромагнит чогултуу жана магниттик аракетти эмнеге көз каранды экендигин билүү. Балдар, бүгүнкү ишке керектелүүчү куралдар төмөнкүлөр: элементтердин батареясы жана реостат жана ажыраткыч же туташтыргыч жана куралдарды туташтыруучу зымдар. Муну баарыбыз билебиз. Жана компас. Ошондой эле катушка. Анда эмесе бизге төмөнкүдөй ишке аткарууга көрсөтмөлөр берилет. Балдар, мектептеги куралдардын жардамы аркасында биз батарея, катушка, реостат жана ажыраткычтарды удаалаш туташтырып, электр чынжырын чогултмакпыз. Чынжырды туюктап, компастын жардамы менен катушканын магнит уюлдарын аныктай алмакпыз. Компасты катушканын угу боюнча жылдырып, катушканы магнит талаасы компаска аракет этпей калган аралыкты аныктоого мүмкүнчүлүгүбүз болот. Реостаттын жардамы менен катушкадагы ток күчүн өзгөртүп, электромагниттин магнит жебесине жасаган аракетин байкамакпыз. Балдар, үйгө тапшырма: видеону көрүп, жыйынтыгын дептериңерге жазгыла. Саламатта калгыла.